Assalamu alaikum. Бұл видеода сіздер азыр bir күндік тайфреймден баштап M15 тайфреймге чейинки анализди көрөсүздөр. Бұл анализди сіздер bir күндік торговляга колдонсоңуздар болот. Биринчи правиласы бул биздики bir күндік тайфрейм боюнча неэффективность керек болот, ФВГ жана ошондой эле bir күндік свечанын максимальный басынын снятиясы керек болот. Так, ашчы түрүдөн биз карай турган болсок, бул жакта биздики азыр bir күндүк максимальный басынын снятия болду элек жана ошондой эле неэффективностька да келдик рынок. Вот биздики уже рынокто неэффективностька рынок тийди, реакция болду жана ошондой эле M15 ликвидностьда биздики снятия болду. Биздики азыр данный момент азиатский сессия. Бизге эми M15 SNR жана неэффективность керек болот. Бул жерде карай турган болсок, биздики M15 ФВГ бар. Бул неэффективность биздики рынокто покупкага түртүш керек. Бирок эгерде рынок азыр ушу неэффективностьти полностью пробить эте турган болсо, значит бул покупательдердин күчү жок дегенди түшүндүрөт. Буга чейин биздики дневной неэффективность жана ошондой эле дневной хайда рынок снятия кылып ылдыйга түшүп жатат, реакция бар. Так, биз көргөндөй эле бул жактан биздики покупка этип турган неэффективности полностью игнор болду. Значит, бул бизге IFVGнын ролун аткарат. Жана ошондой эле бул жерде M15 тайфрейм боюнча биздики рынокто SNR бар. Эми биз сделкага кириш үчүн M15 неэффективность керек болот, чтобы биз продажага сделка ачканга. Так, биздики бул жакта неэффективность бар. Ушул неэффективность аркылуу продажага киребиз. Стоп-лоссту ближайший максимальный бага коебуз. РР 1/2. Так, лимитканы коебуз 1%. Ошондо биз депозитте 1% жоготобуз жана ошондо 2% зарабатывать этебиз. Риск менеджмент, money менеджментти сөзсүз түрдө карайбыз рынокто. Так, эми биздики бул жактан анализибиздин иштеп беришин көрөлү. Да, биздин лимитканы рынок алды, сразу реакция жүрдү ылдыйга. И рынок биздики тек профит менен жабылды. Ошондо биз депозитте 2% зарабатывать эттик. Биздин сделкабыздын логикасы дневной неэффективность, дневной хай. Аларды снимать эткенден кийин биздики реакция болду. Ближайший M15 неэффективность игнор кылды. Значит, бул биздики продавецтердин күчүн түшүндүрөт жана ошондой эле рынокто SNR бар. SNR аркылуу M15 неэффективность аркылуу продажага и сделкага кирдик биз. Биздин сделкабыз подтверждать этти и 2% депозитте зарабатывать эттик. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.